Урматтуу кесиптештер, урматтуу конференциянын катышуучулары. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней конференции, здравствуйте, уважаемые гости. 2020 жылдын 8-майында Кыргыз Өзбек университетинде улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында ата мекендик согуш, тарыхтын сабактары жана замандын чакырыктары аталышындагы эл аралык илимий конференция онлайн түрүндө болуп өттү. Конференцияга Россиянын, Белоруссиянын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан жалпы 25 илимий баяндамалар келип түштү. Иш-чараны Кыргыз Өзбек университетинин илимий иштер боюнча проректору, техник илимдердин доктору, профессор Медербек Исманов ачып, жалпы катышуучуларды тааныштырды. Кыргыз Өзбек университетинин ректору профессор Чаткалбай Райымбаев куттуктоо сөзүндө жаш муундарды тарбиялап өстүрүүдө улуу жеңиштин ордуна токтолуп, аталардын эрдиги баа жеткис мурас экендигин белгиледи. Андан кийин куттуктоо сөзгө чыккан Тажикстандагы Россиялык Славяндык университетинин, МТАНК атындагы Белоруссия мамлекеттик педагогикалык университетинин жетекчилигинин өкүлдөрү ата мекендик согуштагы оор жоготуулар, жеңиштин жемиши тууралуу токтолушту. Куттуктоо сөздөрүнөн кийин пленардык жыйын ишин баштады. Анда Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетинен техник илимдердин доктору Нуриддинов, Кыргыз Өзбек университетинен Атаханов, МТАНК атындагы Белоруссия мамлекеттик университетинин 2-курсунун студенти Литвинович, Алтай мамлекеттик университетинин 1-курсунун студенти Егоров атайын баяндамалар менен чыгып, кызуу талкуу жаратышты. Эл аралык студенттик илимий конференциянын соңунда 7 пункттан турган резолюциянын долбоору менен Кыргыз Өзбек университетинин илимий иштер боюнча проректору профессор Медербек Исманов тааныштырып, улуу жеңиштин урматына КМШ өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайлары ушундай илимий конференцияларды биргелешкен форматта өткөрүп турууну сунуш кылды. Резолюция жалпы катышуучулар тарабынан колдоо таап, жалпы добуш менен кабыл алынды.